Москвада квартирасын ижарага берген үй ээлери эмне үчүн Аминадан баш тартып жатат? Мына ушул теманы талдап көрөлү. Биринчиден, дезинформация. Амина жаңы тиркеме болгондуктан көпчүлүк так маалыматты кайсыл жактан алаарын билбейт. Билсе да маалыматтар, эрежелер бат-бат алмашып, ортодо түшүнбөстүктөр көп болууда. Андыктан үй ээлери дагы мындан тагыраагы Аминадан алсыраак болууну эп көрүүдө. Экинчиден, регистрация деген чоң бизнеснен айрылышты. Мурда ижара акысынан сырткары ар бир мигрантты каттоого койгондугу үчүн дагы олчойгон чоң суммаларды алып турган. Азыр Аминанын кириши менен бардык акысыз жана мигрант геолокация жиберүүсүнө үйдүн ээси эч кандай катыша албайт, тиешеси да жок. Бирок эгер үйдүн ээси салыктан жашырынып жүргөн болсо, үйдө жашаган мигранттар геолокация жибергенден кийин МВДга бул маалыматтардын бардыгы тагыраагы мамлекетке ачык болот. Андан кийин салыктан сөзсүз түрдө үйдүн ээсине штраф келиши мүмкүн. Бул ижара акысынын 40% деп көрсөтүлгөн. Эми үйдүн ээсине штраф келе турган болсо, мигрантка кандай таасир этет? Түздөн түз таасири жок деп эсептейли. Себеби дегенде, жашап аткан жеринен геолокация жиберүү толук мыйзамдуу. Эгер үйдүн ээсине штраф келе турган болсо, мигрантка кандай таасир этет? Бул жерде ортомчулар тагыраагы үйдү ким келишим менен алган болсо, ошонун күнөөсү болуп эсептелет. Себеби дегенде, келишимде 4 адам деп жазылган болсо, демек 4 адам жашай алат жана 4 адамдан геолокация жиберилүү бул мыйзамдуу. Андан ашыкча адамдын квартирада жашап жаткандыгы бул ортомчунун айыбы болуп эсептелет. Ал эми жашап жаткан жеринен геолокация жиберүү мигрантка эч кандай кооптуулук жаратпайт. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанга көчүп жатсаңыз, же жөн гана кайсы бир чакан белегиңизди жибергиңиз келип жатса, анда Осман Экспрессти сунуштайбыз, өз мөөнөтүндө сапаттуу кызмат көрсөтөт. Компаньон банк эң алдыңкы банктардын бири. Кыргызстандагы себептеген Россия Федерациясынан бардык тыйын которуу системалары менен иштешет. Бүгүнкү күн ошо Мой МТС системасына дагы убакыт келди. Мой МТС системасы аркылуу тыйынды компаньон банкка которуп, кошелектон же наличка алсаңыздар болот. Калганын көрүп аласыңар. Орусиядан Кыргызстанга акча которууну Мой МТС тиркемеси аркылуу жөнөтүңүз. Бул болгону саналуу мүнөттү талап кылат. Мой МТС тиркемесине кирип, деньги бөлүмүн тандаңыз. Переводы зарубеж баскычын басып, өлкөлөрдүн тизмесинен Кыргызстанды тандаңыз. Которуунун валютасын белгилеп, суммасын жазыңыз. Способ перевода бөлүмүнөн компаньон банкын тандаңыз. Акча которуунун 3 жолу бар. Биринчи ыкма картага толуктоо. Бул үчүн алуучунун карта номерин билүү керек. Экинчи ыкма телефон номери аркылуу которуу. Бул үчүн алуучунун телефон номерин колдонулат. Үчүнчү ыкма капчыкка толуктоо. Бул үчүн да алуучунун телефон номери колдонулат. Маалыматтарды кайрадан текшерип, перевести баскычын басыңыз. Даяр. Акча дароо эле компаньон мобилдик капчыгына түшөт. Жана төлөмдөр үчүн дароо жеткиликтүү.